Кыргызстанда 22 декабрь саат 11:00 карата коронавирус жуккан жаңы 175 учур катталды. Бул тууралуу брифингде коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова маалымдады. Анын айтуусуна караганда коронавирус Бишкекте 48, Ош шаарында 2, Чүй облусунда 41, Ош облусунда 11, Талас облусунда 7, Нарын облусунда 7, Ысык Көл облусунда 31, Жалал Абад облусунда 12, Баткен облусунда 16 адамдан аныкталган. Илдеттен акыркы 1 сутка ичинде 295 бейтап сакайып чыкты. Аларды аймактарга бөлүп карай турган болсок, Бишкекте 105, Ош шаарында 6, Чүй облусунда 68, Ош облусунда 16, Талас облусунда 8, Нарын облусунда 6, Ысык Көл облусунда 49, Жалал Абад облусунда 22, Баткен облусунда 15 киши айыкты. Аталган илдеттен жалпы 73.321 бейтап айыкса, 76.429 киши ооруга кабылган. Коронавирустан жалпы 1335 жаран көз жумган. Bir күндө Бишкек шаарында 3 жана Ысык Көл облусунда 1 адам каза болгон. Өлкө аймагындагы стационарларда 1472 бейтап, амбулатордук түрдө 2429 киши дарыланууда. Сутка ичинде өлкө боюнча 2 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алды. Ал эми 1 суткада стационардан 1, үй карантининен 5 мед кызматкер чыгарылган. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 4075 учур катталды. Алардын ичинен 3847 мед кызматкер айыгып чыкты. Президент милдетин аткаруучу Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов бүгүн 22 декабрда энергетиктерди кесиптик майрамы өлкөнүн энергетиктер күнү менен куттуктады. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. Урматтуу энергетиктер, сиздерди кесиптик майрамыңыздар Кыргыз Республикасынын энергетиктер күнү менен чын дилимден куттуктайм. Энергетика өлкөнүн экономикасынын флагманы, жарандардын жашоо тиричилиги жана ири өнөр жай объектилери үчүн зарыл шарт болуп эсептелет. Ошондуктан энергетика тармагы республикабыздын туруктуу өнүгүүсүнө түздөн түз таасир эткен өзгөчө тармак. Мындан туура бир кылым мурда 1920 жылдын 22 декабрында Кыргызстанда алгачкы гидроэлектростанцияларын куруу жөнүндө чечим кабыл алынган. Бүгүнкү күнү биздин энергетикалык комплекске өлкөнүн жашоо тиричилигин камсыз кылган ири 7 ГЭС, ири 2 ЖЭП, токтогул суу сактагычы, жүздөгөн подстанциялар жана жүздөгөн километр электр өткөрүүчү чубалгылар, жылуулук линиялары, чакан ГЭСтер жана башка энергетика объектилери кирет. Ал эми 16 миңден ашуун адис алардын күнү түнү иштөөсүн камсыз кылууда. Бул жылы энергетиктер коронавирус пандемиясы күчөгөн мезгилде медиктер сыяктуу эле саламаттык сактоо системасынын жана ар бир кыргызстандыктын жашоого зарыл болгон муктаждыктарын камсыз кылуу үчүн өздөрүнүн жумуш орундарында калып ишти улантып жатышты. Энергетикада бир нече олуттуу долбоорлор ишке ашырылды. Бирок ошол эле учурда алдыда олуттуу чечимдерди жана жаңыча ыкмаларды талап кылган заманбап чакырыктар турат. Алардын негизгилери жабдууларды андан ары модернизациялоо, энергия натыйжалуулугун, энергетикалык кызмат көрсөтүүнүн жеткиликтүүлүгүн, энергетикада долбоорлордун инвестициялык жагымдуулугун жогорулатуу, энергияны үнөмдөөчү технологияларды киргизүү болуп эсептелет. Урматтуу тармактын ардагерлери, энергетика тармагындагы күчтүү, эрктүү, өз ишине чын дилден берилген жогорку деңгээлдеги адистер гана иштеп келген. Сиздердин талыкпаган эмгегиңиздердин негизинде энергетика системасы түптөлгөн. Мындан арыда сиздер өз тажрыйбаңыздарды жана билимиңиздерди келечектеги жаш адистерге бересиздер деп терең ишенебиз. Энергетика тармагынын бардык кызматкерлерине жана ардагерлерине ак ниет эмгеги үчүн өзгөчө ыраазычылыгымды билдирем. Сиздер ар бир кыргызстандыктын үйүндөгү жарык жана жылуулук үчүн чоң жоопкерчиликти сезип, кесиптик майрамыңыздарды жумуш ордуңуздарда тосуп жатасыздар. Сиздерге чын ден соолук, бакыт таалай, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм. Саламаттык сактоо министри жана шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссия алдыдагы шайлоого карата санитардык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча атайын алгоритм иштеп чыкты. Бул тууралуу өкмөт үйүндө өткөн брифингде коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова билдирди. Анын айтуусуна караганда алгоритм атайын мамлекеттик органдарга, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнө жана шайлоо комиссияларына шайлоо жараянын уюштуруу, шайлоочулар менен иштөө боюнча, андан сырткары шайлоо күнүндө шайлоолорду өткөрүү боюнча санитардык эпидемиологиялык талаптар айтылып бекитилген.
Жалал Абад облусунун Ала Бука районунда жайгашкан Бозумчак алтын кенинин иши шайлоодон кийин жанданары болжолдонууда. Бул тууралуу Кабар агенттигиндеги маалымат жыйында эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков билдирди. Анын айтымында азырынча Бозумчак кени качан калыбына келип иштей турганы тууралуу так маалымат жок. Азыркыга чейин анын коопсуздугуна кепилдик жок. Мамлекеттик органдарда толук кепилдик бере албайт экендигин айтып жатат. Биз өкмөт менен бирге колдон келишинче жардам берип жатабыз. Бозумчак алтын кени жаңы жылда шайлоодон кийин иштеп кетет деген божомолубуз бар, дейт ал. Талас облусунун Бакай Ата районуна караштуу Кең Арал айыл өкмөтү 2006 жылы мамлекеттин менчигиндеги кайра бөлүштүрүү фондуна тиешелүү 2,4 гектарды түзгөн жер участогун айылдын тургунуна мыйзамсыз бергендигин Бакай Ата райондук прокуратурасы аныктады. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, мыйзам бузууну четтетүү максатында райондук прокуратура жерди берүү боюнча кабыл алынган чечимдерди жокко чыгаруу үчүн сотко доо арыз менен кайрылып, соттук кароонун жыйынтыгы менен көрсөтүлгөн 2,4 гектар жер аянты кайрадан мамлекеттин менчигине кайтарылды. Ош шаарында тез курулуучу контейнерлерден курулган жугуштуу оорулар ооруканасы ачылды. Бул тууралуу бүгүн өкмөт үйүндө өткөн брифингде коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова билдирди. Анын айтуусуна караганда, бүгүнкү күндө оорукана толук кандуу иштеп баштады. Акматова кошумчалагандай, Россия Федерациясы менен эки жактуу келишимдин негизинде Кыргызстан мобилдик лаборатория алуу боюнча сертификатка ээ болду. Бул лабораториялар алыскы региондордо коронавирусту аныктоо үчүн колдонулуп жатат. Ошондой эле илдет менен күрөшүү максатында региондордогу санэпидем станцияларына 19 санитардык автотранспорт берилген деп маалымдады ал. Кыргызстанда 188.000 оң рулдуу автоунаа бар. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына таянсак, унаа мамлекеттик мекемесинде жалпысынан 1 миллиондон ашык жеңил унаа катталган. Алардын көпчүлүгү 2005 жылга чейинки чыгарылган унаалар. Алардын саны дээрлик 934 миңдей. 100 миңге жакыны мындан 10-15 жыл мурун чыгарылган унаалар. 35 миңи жаңы автоунаалар. Алар 2010-2015 жылдары чыгарылган. Акыркы 5 жыл ичинде чыгарылган автоунаалардын саны 5 эсеге аз. Шайра Садырова Ош шаарынын тургуну. Бир класста 60ка чейин бала окуткан мугалимдер ар бир окуучуга өз алдынча көңүл буруу мүмкүн эмес экендигин айтат. Окуучу көп болгон 1-класстын өзүндө эле 12 класс бар. Алардын ар биринде кеминден 50дөн окуучу окуйт. Окуучуларды бир партага 3төн отургузуп, 3 нөөмөт менен сабак өткөн күндөр болгондугун айтат. Первый, второй, третий смен болуп окут эле. Анан ата-энелер дагы күтүп туруп, саат 6-да дагы караңгыда кетип окут элек. Потому что буга аябай ушундай эки шарт менен эле нормальный, что биз эме кылгандай көңүлүбүздө мектеп түштү. Негизинен балдардын көп болуп жатышы Ош шаарындагы статусу бар мектептерде байкалат. Андай мектептерге кошумча имарат куруу боюнча сунуштар болуп жатканын Билим берүү министрлиги айтып келген. 1176 окуучуга ылайыкталган Нариманов мектеп гимназиясында окуучулардын саны нормадан ашык болуп, 3700 окуучуга жетти. Мектеп директору маселени чечүү үчүн кошумча имарат керектигин айтып келген. Өзі мектеп нарғы зданиясы 1981 жылы құрылған. 1176 балаға лайықтырышқан. Өзі бүгінгі күнде 3900 бала оқып атады. Башлангыч класс 3 сменде оқыды. Енді мұны жаңы корпус былтыр 24 декабрь күні капсула салынған. Уже 1 жыл болды дегенде мектепті бүтір берішті бізге. Эми депозиттик эсептен 500 орундуу мектептин курулушу бүтүп пайдаланууга берилди. Башталгыч класстын окуучулары жаңы имаратта 2 нөөмөт менен билим алышат. Кошумча имарат 500 орундуу болуп, 24 бөлмөдөн турат. Анын курулушуна 54.348.972 сом сарпталган. Каражат коррупцияга каршы күрөштөн түшкөн акчадан каржыланды. Президенттин милдетин аткаруучу жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов жаңы имараттын ачылуу салтанатына катышып, билим берүү тармагына көңүл буруу мезгил талабы, бирок каржынын жетишпегендигинен улам мектептердин абалын толук оңдоп түзүүгө мүмкүнчүлүк болбой жатат деди. Билебиз, толук кандуу шарттар бүгүнкү күнү туура келбейт. Кээ бир учурда кээ бир мектептер программасы боюнча, шарты боюнча жакшы болсо, кээ бир мектептер ошол эски боюндан калууда. Бул ушул экономикалык жана каржы жагына түздөн-түз көз каранды болуп турат. Биздин балдарыбыз бүгүнкү күнү жумушсуз жүрсө,
Демек, бұл мамлекеттің күнөөсү. Анткени татыктуу билим алган, татыктуу тарбия алган бала эч качан жумушсуз калбайт. Билим берүү жана илим министри Алмаз Бейшеналиев журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, өлкө аймагында мектептерде балдардын саны көп экендигин, алар 2-3 нөмөт менен окуп жатышкандыгын айтты. Республика боюнча 130 мектеп балдарды 3 нөмөт менен окутууда. Бул түздөн-түз балдардын билим сапатына таасирин тийгизет, деди министр. Авариялык абалдагы мектептерди эске алганда да билим берүү тармагы жаңы имараттар менен камсыз болууга муктаж. Жалпы республика боюнча 245 авариялык абалдагы мектебибиз бар. Бул көйгөйлөр ошо билим берүүгө түздөн-түз таасирин берип жатат. Андыктан буларды чечүү максатында жыл сайын бизде 60га жакын билим берүү объекти титулдук баракчага кирет. Анан ошонун негизинде биз иш алып барып жатабыз. Жалпысынан орто билим берүүдө жана башталгыч билим берүүдө мектеп имараттары жетишсиз. Кыргызстанда республика боюнча биз 40%тен чыга албай жатабыз. Бүгүнкү күнү бала бакчалар менен камсыздоодо. Андыктан көптөгөн курулуштарда жүрүүгө муктажбыз. Заманбап мектептин курулушуна тендер жарыяланып, курулуш иштерине 54 миллион сомдон ашык каражат сарпталды. Депозиттик эсеп 2018-жылы экс-президент Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен түзүлүп, жемкорлордон кайтарылган каражаттар ушул эсепке которулуп келген. Маалым болгондой, депозиттик эсептен 15 мектеп курууга каражат бөлүнгөн. Бишкек шаарына 7, Чүй областына 7, Ош шаарына 1 мектеп курулат. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. КМШ мамлекеттеринин жаш киночуларынын 8-Үмүт форуму башталды. КМШ мамлекеттеринин кинематография жаатындагы жаңы режиссердук ысымдарды табуу, таланттуу жаштарды колдоо, маданият жаатында диалогун өнүктүрүүгө шарт түзүү жана эл аралык диалог процессине катышкан өлкөлөрдүн жаш муундарын тартуу максатында өткөрүлүүдө. Жаштар үчүн жакшы мүмкүнчүлүк, жакшы аянтча. Анткени биз улуу кино өкүлдөрүн берген өлкөбүз. Ошол эле Болот Шамшиев, ошол эле Төлөм Шокеев, ошол эле Мелис Убекеев, Сүймөнкул Чокморов, Геннадий Базаров, ошолордун учугунулай турган таланттуу жигиттерибиз, кыздарыбыз абдан көп. Бул эл аралык деңгээлдеги бир жакшы конкуренциядагы байланышканга, кызматташууну өнүктүрүүгө да жакшы мүмкүнчүлүк. Ошон үчүн биз абдан сыймыктанабыз. Бул Кыргызстандын атынан болуп аткан бир чоң эл аралык деңгээлдеги бренд иш чара деп айтсак жаңылышпайбыз. Аталган иш-чаранын программасында кыска метраждуу көркөм жана даректүү тасмалар, сынактык көрсөтүүлөрү, ошондой эле толук метраждуу көркөм фильмдер, талкуулар, мастер-класстар жана белгилүү кино ишмерлер менен жолугушуулар өткөрүлөт. Салт боюнча белгилүү режиссерлор улуттук сынактын катышуучуларынын жеңүүчүлөрүн аныкташат. Бул форумга катышуу менен жаш режиссерлор өздөрүнүн талантын көрсөтө алат. Мындан сырткары өздөрү жөнүндө дүйнө жүзүнө эң биринчи жарыялардын бири боло алат да. Мындан сырткары бири-бири менен таанышып жана башка өлкөлөрдөн келген режиссерлор менен таанышып, кандайдыр бир өзүнүн тармагын кеңейтип алганга абдан жакшы мүмкүнчүлүк алышат. Үмүт форуму эл аралык жана улуттук конкурс болуп 2 этапта өткөрүлүүдө. Иш-чарага Кыргызстан, Россия, Армения, Өзбекстан, Казакстандан келген таланттуу, өзү каалаган катышуучулар катышууда. Жалпысынан баш аягы 30га жакын жаш режиссерлор ат салышууда. Осы жолғы коронавирус бәрімізге өте қатты ықпал жасады. Мен осындай болады деп ойламаған едім. Бізде көңіл күйімізден, бүкіл тұрмыстық жағымыздан бәріне ықпал жасады. Соған сол кездегі жағдайлар біздің өзіміздің елімізде болсын, барлық жерде бір ұқсас жағдай болды. Біз үйде қамалып қалдық. Сондай жағдайда мен сол кездегі тұрмысымызды бір көрсеткім келді. Бізде Қазақстанда осындай жағдайлар болып жатыр деп. Әкесі коронавируспен жұғымдалып, 3 баласы мен мамасын 14 күнге карантинге қамап тастайды. Сол 14 күн ішінде болған оқиғаны мен түсірдім. Форум КМШ мамлекеттердин гуманитардык кызматташтык фонду, Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги, чыгармачыл жогорку окуу жайлары жана коомдук уюмдардын колдоосу менен өтүүдө.